Акча табуунун эң оңой жолу Эвалан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Чын эле, биринчи жолу апамсыз туулган күнүмдү белгиледим. Бүгүн 3-декабрда Ырчын эле 37 жашка толду. Ырчайым биринчи жолу туулган күнү апасы жок өткөрүүнү айтат. Биринчи жолу туулган күнүм апамсыз өтөт. Биринчи жолу ал мени куттуктабайт. Сени жарык дүйнөгө алып келип, өстүргөн адам эми жаныңда болбой тургандыгын кабыл алуу кыйын экен. Жан дүйнөм ооруп, өкүнүч жана кайгы каптады. Апаларды тирүү кезинде сүйүп баалай билиңиз дейт ал. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Караганда абышкам хиджабчан келинди сүйүп кетти. Мен 70 жаштагы кемпирмин. Бирок менин окуям жаш келиндей эле болуп жатат. 5 кыз, 1 улдун, 12 неберенин чоң энеси, тайнесимин. Мен үчүн да балам, кыздарым жана неберелерим үчүн түшкө кирбеген окуя болуп жатат. Жолдошум да 70 жашта. Экөөбүз теңбиз. Мен пенсияда, ал да пенсияда, бирок иштеп жатат. Кайсы убакта таанышып, табышып алганын эч кимибиз билбей калдык. Абышкам март айында үйдөн чыгып кетти. Көрсө 25 жашта хиджаб кийген жаш келиндин үстүнө кирип алыптыр. Анан көп өтпөй эле карантин башталып калды. Кыздарым ишсиз үйдө отуруп калышты. Барыбызга оңой болсун деп, аларды балдары менен үйгө алып келип алдым. Бир неберем ДЦП менен ооруйт. Ошонун айынан кызым да азабын тартып, давление болуп калды. Атасынын кеткенин да оор тийип, инсульт болуп, ары барып бери келди. Бирок атасы баарына блок кылып, өзү да бир да чалып, алыбызды сураган жок. Неберелерге чейин соткасын блок кылды. Ортодон 6 ай өткөндө эмнегедир келип баштады жана баламдын үйүнө жашап жатат. Бирок 2-3 күн баламдыкында жашаса, 3-4 күн тиги хиджабчан келинде. Эми эмне кылсам болот? Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Амбек Султангазиев, актер. Жашоомду өзгөртсө бир гана сүйүү өзгөртүшү мүмкүн. Актер, сүрөтчү, ыр жаза коймою да бар. Кыздар эң негизгиси жүрөгү да, башы да бош Уланбек Султангазиев бул жолу бизге жакшы жаңылыгы, ийгилиги менен бөлүшүп олтурат. Ал Бостон эл аралык кинофестивалында эркектин мыкты ролу үчүн деген сыйлык менен сыйланды. Салам Уланбек, акыркы жакшы жаңылыгы менен бөлүшүп кетсең. Саламатсыздарбы? Акыркы жакшы жаңылыгым Жамгырдан кийин тасмасы эл аралык фестивалда көрсөтүлүп, Бостон шаарында өткөн кинофестивалдан эркектин мыкты ролу сыйлыгын жеңип алдым. Мен үчүн күтүүсүз болду. Дагы деле ишене албай жатам. Анткени сыйлык келе элек продюсерибиздин айтканына караганда почта аркылуу салып жиберишет. Өзүмдү бул сыйлыкты алганга эрте деп ойлойм. Калыстар тобу эмнеден улам мындайын жыйынтык чыгарганын деле билбейм. Чет өлкөдөн алган эң биринчи сыйлыгым болду. Абдан кубандым. Жамгырдан кийин тасмасына кандай чакырылып калдың? Бул тасманы продюсерим Юджиния Чанг АКШда жашайт. Корей улутундагы аял. Мени кастинг директору Чолпонбай Бөрүбаев чакырган. 1 жыл бою башкы ролго актер таппай издешиптир. Мен ал учурда Туркияда иштеп жүргөм. Биринчи жолу чакырышканда баш тарткам. Анан социалдык тармактарда менин сүрөтүмдү коюп кастинг кыла башташты. Ушул актерге окшош жиги киного тартылууга керек деп таратып жатышканын көрдүм. Карап олтурсам көп эле буга окшош менин тагам бар, агам бар, иним бар деп сүрөттөрдү жүктөй башташты. Кызыктай болуп кетип, барайын, ишимди таштайын дедим. Келдим, мени башкы ролго бакиткенден кийин башкы каарманга кыз табылбайт. Аны издеп тасмада дагы 1 жылга токтоду. Түркияга кайра учуп кеттим. Тасманын башкы ролуна актриса Назбике Айдарованы бакитишкенден кийин кайра келдим. Тасманын сценарийси, режиссерусу жакшы. Адатта кыргыз тасмаларын актерлор табылгандан кийин 1 ай ичинде тартып бүтүрүүгө шашабыз. Чет элдиктер антишпейт экен. Баш аягы 3 жылда бүтүрдү. Юджиния Чанг кыргыз жерлерине келип, эл аралык уюмда иштеп жүрүп, бизде болуп жаткан ала качууну көрүп таң калыптыр. Алгач ала качуу тууралуу документалдуу фильм тартып, чет өлкөлүктөрдүн кызыгуусунан кийин көркөм тасма тартканга киришиптир. Тасманын сценарийи балким бирөөнүн тагдырыдыр, же Чангдан ой толгоосубу, ал жагын билбейт экенмин. Тартылып жатканда чоң жаракат алгат экенсиң. Кинодо мушташкан жерлери бар эле. Кокусунан мени каскадер цементке сүздүрүп салган. Көрсөм мээм чайкалып калыптыр. Тартууну токтотуп туралы, кийин күнү тарталы дешти. Мен болбой койдум. Спецназ каскадерлорду кийинки күнү да убара кылгым келбей.
Ооруну басуучу дарыны куйдуруп аягына чейин тартканбыз. Жаш кезибизде ден соолукту көп ойлонбойт экенбиз. Бир жолу жамгырдагы 3 адам деген тасмада ойногом. Ноябрь айы эле. Жука кийим менен эле түн ичинде үстүбүзгө муздак суу куюп тартылганбыз. Бир жума бою түн ичинде тартуу иштери жүрүп жатты. Жыйынтыгында тасмадагы өнөктөшүмдүн да бөйрөгүн суук тийип, дарыланып чыккан. Мен болсо гайморит болуп калдым. Ушул сыяктуу нерселер болуп турат. Эми гана ден соолуктун кадырын билдик окшойт. Адатта терс каарманды ойночу элем. Бул жолу аябай маданияттуу, созулган, оң каармандын образын жараттым. Эмоция анча жарата албай жаткандай сезилген. Негизи терс ролду ойногон жагат. Актерлук жактан билимиңди тереңдетүүнү же театрда ойноону каалайт белең. Мен дипломдуу сүрөтчүмүн. Оң жакты тасмада образ жараттым. Актерлук жаатта билимимди тереңдетсем деп калам. Анткени диплом менен театрда да иштеп калуу мүмкүнчүлүгүм болмок. Театрда ойногонго жолтоо болгон бир сабатым бар. Мен текстти унутуп калам. Эс тутумум начар. Ошондон улам бир аз чегинип турам. Кээде кастингтерге барбай же ролдун баш тартып коем. Анткени өзүмдү даяр сезбейм. Бирок былтыртан бери өзүмдө сезим пайда болду. Кандай роль болсо да аткарганга даярмын. Бир жарылып аткара турган роль эңсеп жүрөм. Бирок тагдырга андай тасма да, роль да жазылбай жатат. Баңгийге берилген адамбы, орукчан адамбы, батырбы, айтор терең роль ойногум келет. Жакында бир тасма тартылганы турат. Анда башка каарманды ойнойм. Жеке жашооңузда өзгөрүүлөр барбы? Жашоомду өзгөртсө бир гана сүйүү өзгөртүшү мүмкүн. Чыгармачылыгымда сүйүүдөн улам пайда болгон. Сүйүп калып ыр жазып сүрөт тарткан. Мени бул сезим аябай өзгөртөт. Буга чейин башымдан чоң бир сүйүү өтүп, бул жолу бактылуу сүйүүнү башынан өткөргүм келет. Издегеним балким арабызда эле жүргөндүр деп ишенем. 36 жашка чыгып качан үйлөнөсүң деген суроодон качып калдым. Кайда барсам, ким менен жолуксам ушу тема. Көп учурда шарият боюнча 5 жолу үйлөнсө болбой турбайбы деп тамашалап коем. Анда апей 4 жолу үйлөндүң беле деп калышат. Кээде ушинтип кутулуп кетем. Эркек деле аял деле жашын өткөрбөй турмуш куруш керек экен. Болбосо жалгыздыкка көнүп алат тура. Тугум улаш керек, бала жытын жытташ керек деген улуу нерселер бар. Бүгүнкү күндө жүрөк бош. Ким келип ээлесе ошонуку. Актерлуктан бош болуп калган учурда Уланбек эмне менен алек болот. Сүрөт тартам, ыр жазам, устачылык кылам. Фантазияма жараша үй эмеректерин жасайм. Бул нерседен рахат алам. Дүкөнгө барып өзгөчө бир үй эмерегин көрүп калсам, сатып албай эле үйдөн ошону жасап коймоюм бар. Көп учурда азыркы кыздарга наразы болгон постторду окуп калам. Мен илгерки кишилерден тарбия алгам, чоң ата, чоң эненин колунда чоңойгон баламын да. Ал учурда кыздар башкача эле. Азыркы кыздарды салыштырып көрүп кээде жазып калам. Эркек жок дегенде бир тамакты жакшы жасаш керек дешет экен. Кел, кыздарга сенин бул жагыңда да жарынамалай кетели. Чоң ата, чоң эненин тарбиясын алдым деп жатпаймынбы? Айылда, сырткы жумушта да, үйдөгү жумушта да мен кылчумун. Чоң энем шырдак шырып, сайма сайып, токугандан бери карап олтуруп, үйрөнүп алчумун. Чоң апам бир гана эркек киши казан аякка аралашпаш керек деп ашканага тарапка жолочу эмес. Бирок Түркияда тамак аш аябай кымбат экен. Курсак ачканда интернетти ачып карап, тамак жасоого туура келди. Көрсө бул да бир искусство экен. Азыр тамак жасаган да мен үчүн бир кумар. Сүрөт тартууну улантып жатасыңбы? Тамганы жаз десе сүрөт тартып кеткени бала болчун кечинемде. Колума калем тийсе эле бүттү сүрөт тартчу элем. Сүрөтчүлүктү эч качан таштай албай турган жанмын. Мунун буйртма алып тартчу элем. Азыр өзүмдүн сүрөт көргөзмөмдү өткөрсөм, ошого эмгек чогултсам деп ойлоп жатам. Маегиңе рахмат, тилектер орундалсын. Кыска жооптор. Эмнеден коркосуң? Кудайдан корком. Спорт менен алек болосуңбу? Өтө тыгыз алектенбейм. Тасмага көпкө тартылбай калган абалыңды кандай сүрөттөйсүң? Курсак ачкан адамдай. Эмнеден рахат аласың? Жакшы бир ишти жасагандан. Эмнеден уяласың? Журналисттерден. Анткени алар жарыя кылгандай чоң иш кыла албай жатсам деп ойлонуп калам. Маалымат булагы Суперчекит KG